Bismillah. Азыр күз айлары келип, оорулар козголууда. Обострение убакытта азыр. Күз менен кыштын ортосу. Ошон үчүн оорулар козголуп, оорулар бейтаптар көбөйүп атат. Ошон үчүн хиджама азыркы убакта өтө көйгөйлүү ушул мезгилде. Ошол себептен азыр хиджамага келип, профилактика негизинде кылган өтө жакшы. Ошон үчүн мен сунуштайм. Ошол негизи мынабул переходный период деп коет да. Күздөн кышка, жаздан жайга, жазда, мисалы үчүн, жана жайдын саратанында да калыш керек да. Негизгиси мына ошол жаз күз болуп эсептелет да. Жаз күздө оорулар козголот. Ушул маалда эгерде профилактикага алып койсо хиджаманы өтө жакшы, мындай кышты оорубай чыгышы Аллахтын жардамы менен көп ыктымалы бар да. Ошон үчүн хиджама алдырыңыздар. Канды жаман кошулмалардан тазаланат эң негизгиси. Жайы менен, күзү менен ошол ар кайсы нерселерди жеп, обработка жок нерселерди, дары менен обработка этилген нерселерди жей берип, адамдарда токсиндер дагы чогулуп калат. Ошон үчүн ошолорду тазалаш керек албетте. Ошонун негизинде кандын айланышы, жүгүрүмү жакшы болот. Албетте, эгерде кан жакшы айланса, иммунитет дагы көтөрүлөт, күчтүү болот. Ошол себептен негизи бул ыкманын сезону жок өзү негизи. Бул хиджаманын сезону жок да. Бирок сезондордо ошо алып коюш өтө жакшы. Бул буга чейин, бизге чейин азыр убакытта тем более келечекте дагы дайыма актуалдуу, көйгөйлүү дарылануу ыкмасы болуп калып кете берет. Себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Силер дарыланган нерсеңердин эң жакшысы хиджама" деген. Эң жакшысы хиджама. Ошол себептен хиджама кылып, иммунитетиңерди көтөрүп, кышында болушунча Аллахтын жардамы менен оорубай өткөнгө аракет кылыңыздар. Görüşкөнчө саламат болуңуздар. Келиңиздер хиджамага. Биз сиздерди күтөбүз.